Жөнөкөй механизмдердин бири жантык тегиздик күчтө утуш берээрин карайлы. Бул механизмди байкоо үчүн жантык тегиздикте жүктү көтөрүп, анын салмагын динамометр аркылуу аныктайлы. Жүктү жантык тегиздикке жайгаштыралы. Жантык тегиздик менен багытталган жүккө күч таасир этип, аны өйдө чыгарабыз. Күч динамометр менен аныкталат. Динамометрдин көрсөткүчү боюнча тартуу күчү жүктүн салмагынан аз. Демек, жантык тегиздик күчтө утуш берет. Канчалык горизонтко тегиздиктин эңкейиш бурчу чоң болсо, ошончо тартуу күчү чоң болуу керек. Демек, күчтө утуш аз.